Мейли сен жаман бол, мейли адамдарга пайдаң тийбеген катардагы бул дүйнөнүн жашоочусу бол. Мейли начар окуу, шок бол, көптөгөн катачылыктарың менен апаңды капа кыл. Анын сен деп канча ирет кыйналып, азап чегишине, көзүнөн аккан жашына себепчи бол. Деги кандай гана бала болбо, сен эч кимге салыштырбай, сен менен эсептешпей, сени кайрадан балам деп бооруна кыскан ал сенин апаң, менин апам, жана биздин апаларыбыз. Алгач өзү да бала эле, секелек кыз эле, бой жетти, турмуш курду, сени күттү. Жүрөгүнүн алдында эч качан чарчап кетпей, жадап кетпей, 9 ай бою көтөрүп жүрдү. Жана сен менен бул дүйнөгө экинчи жолу кайра жаралды. Себеби адамдан адам жаратуу бул дүйнөдөгү эң оор жагдай. Сенин ыңаалаган үнүңдү укканда жана сени биринчи жолу көргөндө сен үчүн тарткан азаптарын баарын унутуп салды. Ошол күндөн баштап сен үчүн жашап баштады. Ыйласаң сооротуп, күлсөң кошо күлүп, жыгылсаң тургузуп, курсагың ачса тамак берип, кийимиңди жууп, ойнотуп, айтор сен үчүн баарын жасады. Дагы да жасап келет. Алыста болсоң, санаа тартып телефондон чалып турат. Керектир балким деп акчасы болсо салып турат. Ийгиликке жетсең кубанып, ар дайым жүлөп таяп турат. Сага эч ким ишенбей калган күндө да сени бир апаң колдоп турат. Эненин түйшүгүн, эненин азабын, энеге артылган бул жашоонун оор жүгүн энеден башка эч ким көтөрө албайт. Дал ушул эң күчтүү, эң мээримдүү, жүрөгү жакшылыкка толгон энелерибиздин бүгүн майрамы. Урматтуу эне статусун алып жүргөн ар бир айым, аял заты, сиздер менен бул жашоо барктуу, ар бир доор даңазалуу. Сиздер бар өмүргө уланып, жер жүзүндө жашоо жүрүп жатат. Энелер биздин байлыгыбыз, эч кимге алмашкыс адамыбыз экени талашсыз. Жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиздер үчүн сүйүүбүз чексиз. Майрамыңар куттуу болсун, апалар.